Балдарды коргоонун күнүнө карата жылына Баткен шаарында майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бул жолу да эс алуучу парктар бөбөктөрдүн шаңдуу күлкүсүнө толуп, алар үчүн көңүл ачууга шарт түзүлгөн. Дегенменен бул күндөн башка күндөрү балдар көңүл сыртында калышат. Анткени бүгүнкү эс алуучу парктарда балдар үчүн эмес, чоң адамдарга да шарт жок. Жеке ишкерлерге ижарага бөлүнүп, бөбөктөр үчүн курулган селкинчектер иштетилбейт. Майрам күндөрү гана балдарыбызды ойното алабыз дешет ата-энелер. Мына каруселдердин айланма оюнчуктардын бардыгын иштегени бүгүнкү жакшы көрүнүш, бирок башка күндөрдө эле иштесе жакшы болмок да. Майрам эмес күндөрү келсең, булардын бардыгы иштебей турган болот да. Чекеде тазаланбай, анан мына селкинчектин акыбалы өтө начар, балдарды неме кылганга коркосун да кулап кетеби депчи. Аны ушул майрам эле күн эмес, дайыма иштеткен жакшы болмок да. Мындан сырткары балдар үчүн бала бакчаларда жетишсиз. Шаар боюнча 4 гана мектепке чейинки мекеме болсо, 140 орунга 400дөн ашуун бала кабыл алынган. Бул көйгөйдү чечүү максатында дагы 140 орундуу бала бакчанын курулушу башталып, бүтпөй турат. Курулуш бүткөрүлгөнгө чейин шаар боюнча сентябрдан тартып бөбөктөрдү бала бакчага кабыл албоо чечими да чыккан. Бүгүнкү күндө биздин Өрүкзар балдар бакчасында 470 бала тарбияланууда. Ошонун 60 баласы мына бүгүнкү күндө мектепке узатып атабыз. Ушул 2018-2019 жылга карата балдарды кабыл кылбайбыз деп чечтик. Ар бир группаларда эң аз дегенде 30-45 дегенден бала. Ушу бала бакчаны кичине кеңейтип, жок дегенде бир 20 бала бакча 20 баладан алып бир группаны даярдаса жакшы болот. Азыр эң кичине группаларда 45 балдар бар да. Баткен шаарында 6 бала толук жетим болсо, жарым жетим 394 бала каттоодо турат. Ал эми турмуш шарты оор балдардын саны 19ду түзөт. Бүгүнкү майрамга карата шаардык мэрия тарабынан 16 000 сом бөлүнүп, 32 балага 500 сомдон берилди. Айзерек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.